Мындан бир канча жылдар илгери Орто Азия бүтүндөй дүйнөнүн бешиги болгон илим боюнча. Ошондо Бухара, Самарканд борбору болуп турган. Азыр бухаралыктар, самаркандтар, өзбекстандтар, тажикстандтар ошол Бухаранын ооматы Бишкекке кайтып кетип атат деп айтып атышат. Мен өзүм бир канчасын уктум. Тажикстандын бир чоң алым келип Молдосаевдин үйүндө турду, китеп жазган канча китеп. Бухарада окуган, башкада окуган, Тажикстанда окуган, Индияда окуган, арабча китеп жазган, башка кылган. Ошол айтат, Бишкек азыркы учурда эң аалымдардын топтолгон жери, илимий дафтар эң көп болгон жер ушундай. Бишкекте силер азыр Орто Азиядагы эң диндар, дин көп маалымат берилип аткан шаарда жашап атасыңар. Орто Азия деген бул бүтүндөй эсенгени камтыйт. Ошол белгилүү аалымдар боюнча кененирээк айтып беребиз. Кадыр Маликов 2001-жылы Иорданиядагы университеттен билим алып, ислам юриспруденциясы фикх адистигин алган. 2007-жылы Испаниянын Мадрид шаарындагы университетте окуп, саясаттануу жана исламий иликтөөлөрдүн доктору деген наам алган. 2006-2007 жылдары Бишкектеги Борбор Азия Америкалык университетте социалдык иликтөө борборунда исламий иликтөө тобунун жетекчиси, дин, укук жана саясат деп аталган көз карандысыз аналитикалык борбордун директору. Учурда Кыргызстан аалымдар кеңешинде мүч Марс Ибраев Ош шаарындагы Ошмунун юридикалык факультетин аяктаган. 1992 жылы Египеттеги Аль-Аскар Ислам университетинде окуп, жогорку билимге ээ болгон. 2003 жылы Кыргызстанга келип, санаалаш достору менен бирге Адеп башаты деген фондду түптөгөн. 2007-2014 жылдар аралыгында Ош жергесинде Адеп башаты фондун жетектеген. 2014 жылы Абдушкур Нарматовдун чакыруусу менен Кыргызстан Ислам университетинде проректорлук кызматын аркалап келет. Максат Ажы Токтомушев 1991 жылдан 1995 жылга чейин Айыл чарба институтунда билим алып, зоо инженер адистигине ээ болгон. 1998 жылдан 2005 жылга чейин Пакистанда Мадраса Арабия окуу жайында исламий мыйзамдар адистик боюнча билим алган. 2005 жылдан 2013 жылга чейин Абдулла ибн Масуд медресесинде мугалим болуп эмгектенген. 2010 жылы Бишкек шаардык казысы болуп дайындалган. 2013 жылдан 2014 жылга чейин Кыргызстан мусулмандарынын муфтийинин орун басары. 2014 жылдан азыркы күнгө чейин Кыргызстан мусулмандарынын муфтийи болуп эмгектенип келет. Чубак Ажы Жалилов Азирети Умар атындагы Ислам университетин бүтүрүп, андан соң Сауд Аравиясындагы Аль-Хуро эл аралык университетинин алдындагы араб тили, андан кийин фикх боюнча билимин жогорулаткан. Чубак Ажы мектепти алтын медал менен, ал эми жогорку окуу жайларды кызыл диплом менен бүтүргөн. 2008-2010 жылдар аралыгында Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгында фатва бөлүмүн жетектеген. 2010 жылдан 2012 жылга чейин Кыргызстанда Азирети муфти болуп шайланган. Учурда Насаат медиа аркылуу миллиондогон инсандарга өзүнүн дарс сабактарын берип келет. Чубак Ажы Жалилов жана Абдушкур Ажы Нарматов дүйнөлүк аалымдар кеңешиндеги мүчө экендигин эсиңиздерге сала кетели. Абдушкур Ажы Нарматов 1989 жылдары аскердик кызматын өтөгөн соң Ташкенттеги Имам Бухари Ислам институтунда окуп, 1993 жылы Египеттин Каир шаарындагы 1000 жылдык тарыхы бар эл аралык Аль-Аскар Ислам университетинин шарият факультетин жогорку деңгээлде бүтүргөн. 2000 жылдары Кыргызстанга келген, 2000-2003 жылдары Азирети Умар атындагы Ислам институтунда ректор болуп ишин баштаган. 2003 жылдан 2006 жылга чейин Алтын Муун кайрымдуулук фондунун жетектеген. 2006 жылдан тартып Кыргызстан Ислам университетинин ректорлук кызматын аркалап Кыргызстандын аалымдар кеңешинин төрагасы да болуп эмгектенип келет. Экинчи бөлүгүбүздөгү видеого Кыргызстанда кайсы атактуу аалымдарды билесиз? Комментарийга калтырыңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.